Саламатсызбы? Мен организмдеги токсиндерди, уулуу заттарды соруп алып, арыктатуучу сулуулук үчүн натыйжалуу бир каражат жөнүндө сөз кылгым келип турат. Кыргызча аталышы мешке жагылуучу нерсени элестеткени менен ал мешке жагылбайт. Бул активдештирилген көмүр. Демек, активдештирилген көмүр бул организмдеги уулуу заттарды, токсиндерди соруп алуучу касиетке ээ сорбент болуп саналат. Аны даярдоодо экологиялык таза дарактан алынган көмүр пайдаланылат. Адатта ал медицинада кеңири колдонулат. Тамактан ууланганда, ашказан ичегинин иштеши бузулганда, ичи көпкөндө, аллергияда, алкоголь ичимдиктерин ичкенден кийинки симптомдордо, организмди тазалоодо, арыктоодо жакшы натыйжа берет. Ал эмне? Аны качан ичүү керек? Канча өлчөмдө ичүү керек? Андан бетке кандай маска жасаса болот? Алдыда бул суроолорго жооп берип көрөбүз. Андыктан видеону акырына чейин көрүп, подписаться кнопкасын жана коңгуроочону басып каналды колдоп коюңуз. Рахмат. Ал эми косметологияда сулуулук үчүн эң арзан жана үй шартында даярдаса боло турган жакшынакай масканы жасап көрөлү. Бул үчүн бизге желатин, тамак аш желатини, албетте активдештирилген көмүр. Эгер сиз беттериңизди агартууну кааласаңыз, бир аз сут кошуп койсоңуз болот. Мен болсо учурда агартууга мүмкүнчүлүк зарылчылык жок, ошон үчүн мен бир аз гана суу кошуп койдум. Демек, желатин, биринчи активдештирилген көмүрдү 3-4 даанасын майдалап алабыз дагы, ага бир аз желатинден кошуп коебуз. Андан ары болсо, азыр мен айтып өткөндөй бир аз суу кошуп коебуз. Бул масканын пайдасы жөнүндө айта кетсем, бул масканы жасагандан кийин кара чекиттерден, майда бырыштардан арылса болот, ошондой эле суттун жардамында бетти агартса болот. Дагы бир пайдасы, орусча айтканда ороговевший слой кожи дейт го, ошол бет терисинин үстүнкү катмарындагы баягы үстүнкү жука катмарын тазалайт. Биринчи албетте бет терисин тазалап алабыз. Косметикалык сүт же болбосо лосьон, тоник менен тазалап алсаңыздар болот. Андай мүмкүнчүлүк жок болсо, анда жөнөкөй эле самын менен, жылуу суу менен тазалап алсаңыздар болот. Эми эң негизгиси жана күлкүлүүсү, идишке кайнаган сууну куюп туруп, ал суунун үстүнө даярдап алган аралашманы коебуз. Да сүлгү менен жаап, бетибизди ошол ысык сууда уулайбыз. Мындан тышкары даярдап алган аралашманы жөн гана микроволновкада эритип алсаңыздар дагы болот. Мына аралашмабыз эрип, кичинекей болуп эрип даяр болуп калды. Эми муну бетибизге сүртө берсек болот. Эскерте кетейин, бул масканы сүрткөндө каш, көздүн тегерегине сүртпөйсүздөр жана чачка тийгизбей сүртөсүздөр. Мына масканы сүртүп алдык. Эми бул маска кургаганча бир канча убакыттан кийин кургайт. Колуңуздар менен басып, кармап көрүп, колго жабышпаса, ал масканы уже сыйра берсеңиздер болот. Мына маскабыз оңой эле сыйрылып баштады. Эгер мындан дагы оңоюраак сыйрылсын десеңиздер, желатинди баягы аралашманы даярдап атканда бир аз көбүрөөк салсаңыздар болот. Масканын калган калдыктары калган болсо, аны жылуу суу жана самын менен жууп тазалап, кургатып аласыздар. Андан кийин болсо, арзан гана аптекадан сатып алса боло турган женьшеневый крем менен сүртүп, нымдаштырып коюңуздар. Мына беттерибизди тазалап, нымдаштырып алдык. Видео жакса лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Рахмат.